А сиздин астыңызга келдим 1 саатка жетпedi. Акысыз юридикалык жардам алып маселеси чечилгендер арбын. Эрнис Маткеримов жубайы менен ажырашкандан тартып баласын көрө албай келген. Ал эч жерде иштебегендиктен акысыз адвокат дайындалып көйгөйү мыйзамдуу чечилди. Учурда баласын өзү тарбиялап жатат. Бала менен баарлашуу тартибин биз түзүп, акысыз адвокат дайындап берип, биздин категорияга киргендиктен бүгүнкү күндө Маткеримов Эрнис баласы менен биргеликте жашап турушат. Ал эми экинчи маселеси мамлекет тарабынан жөлөк бул пособие маселеси боюнча да көйгөйү болгон. Ушул кызматтын себебинен алып, Кудайга шүгүр балам азыр менин жанымда. Андан соң эл катары мен ушундай бир мамлекеттен жөлөк пул алып пайдаланайын, балдарыма пайдаланайын десем, ал тууралуу бир топ маселелер болгондуктун себебинен ушул кызматка эме кылдым эле. Мен 15 жылдын нар жак бери жагында убактым кетип калыптыр, бирок бул кызматка мен баягы кабарлашсам 1 саатка жетпестен убакытта эле ушундай бир маселелерди чечип бергенге ушундай бир мүмкүнчүлүк болду. Уруксат бекен. Саламатсыңарбы? Ушундай эле юридикалык кеңеш алууга келген Буалима Суртаевага да акысыз консультация берилди. Ал небересине көп жылдан бери паспорт ала албай келген. Ушул көп маселелерди ушул мамлекеттик адвокат тарабынан чечилип бүтүп жатат. Мисал үчүн пособие алганда, документация жагынан, пенсияга чыгууда, мисал үчүн ар кандай айыл жериндеги маселелерди өзүмдүн эле иш проблемам эмес, элдикин дагы мага муктаж болгон кээ бир жарандардын дагы маселелерин ушу мамлекеттик адвокат тарабынан жардам алып, туура иш жүзүн ашырып жатам. Сага чоң рахмат. Бул элге керектүү мамлекеттик адвокат элге, айрыкча карапайым элге абдан керектүү. Ар бир жаран акысыз юридикалык кеп кеңеш алууга укуктуу. Ал эми адвокат жарандын киреше булагына жараша каралат. Туруктуу жумушу жок же иштеген иши болуп маянасы 11.500 сомго чейин болсо акысыз жактоочу берилет. Ошондой эле бул кызмат чет өлкөлүк жарандыгы жок жарандарга да бекер. Майыптуулугу барларга, жалгыз бой эне, жашы жете электерге да акысыз. Анда административдик, жарандык жана кылмыш жаза, эмгек, үй бүлө сыяктуу маселелер менен кайрыла алышат. Юридикалык жардам эки түрдө берилет. Квалификациялуу юридикалык жардам, ошондой эле консультациялык укуктук жардам. Квалификациялуу юридикалык жардамды бул көбүн эсе адвокаттар көрсөтөт. Ал эми консультациялык укуктук жардамды юридикалык жардам кызматынын баардык кызматкерлери көрсөтүп келет. Мисал үчүн биз айта кетсек, юридикалык жардам кызматы кылмыш иштери боюнча, административдик иштери боюнча, жарандык иштери боюнча жана ошондой эле укук бузуу жөнүндө иштер боюнча жардамдар көрсөтүп келет. Мисалы жарандык иштер боюнча бизге көбүнчө адамдар ажырашуу маселеси, алимент боюнча жана балдардын жашаган жерин аныктоо маселелери боюнча көп кайрылышат. Ошол эле багыттар боюнча адвокаттар дайындалып берилет. Адвокаттар юридикалык жардам кызматынын реестриндеги тартип менен тандалат. Юридикалык жардам кызматынын координатору кезектеги жактоочуга жарандын ишин тапшырат. Бул иш адвокатка өткөндөн кийин да жыйынтыгы чыккыча көзөмөлдөнөт. Өлкө боюнча юридикалык жардам кызматында 473 адвокат бар. Алар жарандарга акысыз кызмат көрсөтөт. Өткөн жылы 16 миңден ашуун жаранга юридикалык жардам берилген. Алардын ичинен кылмыш жаза иштери боюнча 13 миңге жакын болсо, ал эми жарандык иштер боюнча 3,5 миңге чукул жаранга акысыз жардам берилген. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө кызматтын беренелерине ылайык биздин категорияга туура келген маселе менен кайрылса, биз ошолорду камсыз кылып беребиз. Юридикалык жардам кызматынын 3 региондор аралык башкармалыгы бар. Ош, Жалал Абад, Баткен боюнча региондор аралык башкармалыгы, Нарын, Ысык көл боюнча региондор аралык башкармалыгы жана Бишкек шаары, Чүй облусу, Талас облусу боюнча региондор аралык башкармалыгы. Ар бир региондордо бизде координаторлор отурат.
алардын саны 40-ка жетет. Ар бири өздөрүнүн офисинде жарандарды кабыл алышат. Жактоочуга түшкөн иштин мөөнөтүнө чекит коюлбайт. Тергөө амалдары соттук териштирүүдөн тартып чечим чыккыча иш алып барылат. Жактоочу Турсун Ниязованын тажрыйбасында жарандык жана кылмыш иштери боюнча бирдей өлчөмдө кайрылуу түшөт. Алар менен тыгыз кызматташып, бир топ соттук процесстерди утуп чыккан. Адамдын кылган кылмышына жараша иш алып барасың да, ошол кылмыштын негизинде коюлуп турган нерселерге биз ошончо болгончо далилдерди келтиребиз. Көп жеңилдиктерге биз жардам беребиз да. Айтылбай турган күч структурасын айтыртылбай нерселерди бизге айтышат да, жактоочуларга. Биз көп анализдеп, ошол иштин үстүндө көп иш алып барабыз да. Анан менин тажрыйбамда, мисалы, жарандык иште дагы, кылмыш иши боюнча дагы көп эле утуштар бар деп айтсам болот. Утуштар бар. Утуштар деген кандай? Соттон жеңип кеткендер, абакта отургандардын чыгыштары, жарандык иштер боюнча үй мүлктөрүн талашууда жеңгендер, бала талашууда жеңгендер, анан эми алимент менен ажырашуу болуп турган иште алар өзүнчө чечим дайым чыгып турат. Юридикалык жардам кызматы жарандарга укуктук жол көрсөтүп, көйгөйүн оң чечип берүүдө алгылыктуу иштерди алып барууда. Мында акыйкаттын туусун көтөргөн адвокаттардын орду чоң. Быйыл кыргыз адвокатурасынын түзүлгөнүнө 100 жыл толду. Кыргыз адвокатурасынын тарыхы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнөн тартып башталат. 1925 жылдын 1-мартында 3 адамдан турган биринчи жактоочулар коллегиясы түзүлгөн. Министрлер кабинети Юстиция министрлигинин демилгесин колдоп, 2022 жылдын 28 февралдагы токтому менен 1-мартты жыл сайын белгиленүүчү кесиптик күн катары белгилеген. Мына ошол тарыхый күн документтерге тастыкталган, тарыхый архивдеги алынган материалдарга таянып, ошол кезден тартып Кыргыз адвокатурасынын жолу башталды. Андан кийин бир топ жолдорду башынан кечирип өтүп, эгемендүүлүк алгандан кийин дагы Кыргыз адвокатурасы жөнүндөгү мыйзам 99-жылы кабыл алынып, бул Совет дорундагы адвокатуранын такыр айырмаланган, көз карандысыз, өз алдынча адвокаттык кабинеттерди, уюмдарды түзө алган адвокаттык институттун пайда болду. Ал эми Совет доорунда болсо, бул ошол партиядан, соттуу органдардын курамында ошолордон көз каранды бир жактоочулардын коллегалары болуп алгач иштеп келсе, бүгүнкү күндө биздин конституцияда жазылган адвокаттар бул көз карандысыз, өз алдынча кесиптик билимин жогорулатууга багытталган уюм болуп эсептелет. 2014-жылы адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынып, жактоочулардын уюму өз алдынча болуп түзүлгөн. Мекеме эч бир мамлекеттик органдан көз каранды эмес. Бүгүнкү күндө адвокат деген бул соттук укуктук реформаларды ишке ашырууда бул маанилүү ролду ойнойт. Шектүү болгон же күнөөкөр болуп тартылып жаткан адамдарга алардын укугун коргоо, алардын эркиндиктерин мыйзамдын негизинде камсыз кылуу боюнча бул ошол соттук процесстерде милдеттүү катышуучу болуп эсептелинет. Дагы биз Юстиция министрлиги адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилеги алып чыгып атабыз. Бул жерде адвокаттар буга чейин кылмыш иштери боюнча гана милдеттүү түрдө катышып келсе, эми жарандык жана административдик иштер боюнча дагы катышып келген жарандарды ошол адвокатуранын реестрине киргизүү боюнча. Бул мындайча айтканда адвокаттык жана башка юристтин укук алып корголоого багытталган жарандарды ошол кылмыш жаза сот укуктарынан сырткары дагы ошол жарандык административдик иштерде дагы аларды ушул дасыккан кесипкөй адистер менен камсыз кылууга багытталып жатат. Өлкөдө юристтердин кесиптик майрамы расмий түрдө 3-жыл белгиленүүдө. Бир кылымдык тарыхы бар бул кесип ары түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү. Сот адилеттигине жетүүдө жактоочулардын салымы зор. Тажрыйбамда мына ошо Абышка кемпирдин баласын чыгардым. Анан мен чыгарсам мени кучактап, бетиме чейин өп, рахматын айтат да. Анан мен ушунчалык толкунданып кеттим да. Анан акасы бул адвокат деген кесип негизи жарандарга жардам берүү да. Кыйналып, кээ бирлери билбестиктен кылмыш жасап алып кирип кетишет, дагы сиз огоч. Ошондо биз аларга жардам берип чыгарабыз да.
Жактоочулар сот процессинде айыпталуучунун мыйзамдуу тили, акыйкатты айтып соттун адилеттүү чечим чыгаруусуна түрткү берет. Өлкөдө 3000дей лицензиялуу жактоочу бар. Иният Эргешова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.